Oturalım. Evet. Evet. Salmatsanlar, kıymetli muhalefet, Cenab-ı kıymetli okçular. Canı jağan appak kargaralar, жерге түштү жанып турган бир жылдыз. Бут экенден аздеп деди жогот кой, кубанычка ичи толгон бүт кыргыз. Оба, ошентип кыргызга сот сыяктуу берди эле чыңгызды. Шумкар сындуу көккө учуп, зор талант бүт ааламга таанытты го кыргызды. Арбамызда бүгүнкү кеченин катышуучулары, көрөрмандары жана атаандаш командалар алаңга аты таанылган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана кыргыз адабияты күнүнө арналган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кыргыз элинин көөнөргүс сыйыны аттуу кечебизге кош келипсиздер. Эмесе алдыдагы шоуго баарыбыздардын көңүлүбүздү турабыз.
болсо быйыл 93 жашка толмокко. Ал кезектеги оорунун айынан бул дүйнөдөн 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Кечебиздин кийинки бөлүгү 7-Б классынын окуучуларынын аткаруусунда көркөм окууулар чыкты. Айтматовдун атын кимдер укпаган, Чыңгыз ким деп сурасаңар уктаган, бөбөк дагы көзүн ачып ушалап, ал залкар деп жооп берет таң калам. Элестеттик асмандагы бүркүттү, алып канаттуу шуңкар эле кыргызга, кыргыз элин кыргыз кылып тааныткан, залкар деген ат берели кыргызга. Каткенде адам улуу адам болот, ажалга көз жумса да улуу талаш, душмандан кырып жооп кетсе дагы, душмандан жан согалап көчкөндө да. Каткенде адам улуу адам болот, адамзат качан коет, каткенде адам улуу адам болот. Жайлоо түнү көктөн жылдыз жаркырап, өзөн ылдый мөлтүр суулар шаркырап, Кыргыз агай, Чыңгыз агай кыргыз жерин кыдырып келе жатат, Гүлсаратын камчылап. Баары ыйлашты Манас эли өлгөндөй, Манас менен сизди кошо көмгөндөй, Аалам турду жымжырттыкка суз болуп, чыгармачыл кыяматты көргөндөй. Өтүп жатат сиздер эскери күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсам да бүт аламга жар салып, айттың арман жетпес сизге үнүбүз. Ушул жылы 93 жашка толмоксуз, жакындардан сет өрүндө болмоксуз, аткарам деп көздөп койгон иштердин бир нечесин бүтүрүп да коймоксуз. Рахматы көпчүлүктөрдү сүйгөн, адамдыкка адилетке үндөгөн, христиан, Будда жана мусулман Айтматовду кимдер гана сүйбөгөн. Чолпон жылдыз чыккан сайын элестеп, күтөбүз бир күн сизди келет деп, саманчынын жолун сепкен оңдотуп, майлуу сүттү берекесин берет деп, ишенишпейт окурмандар азырда, кантип эле Айтматов жок ааламда, күн да болуп, ай да болуп асманда, жаркыраган рухун бизге чачарда. Чын айттым, балким жалган туюлар, Чыңгыз десем ыр оозумдан куюлар, окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго, оркой урган тоолан козгоолунар, ааламдагы оноого катардагы кыргыз кетти, кыргыздын чыганы улуу Чыңгыз кетти, кыргыз деп ааламга кыргыз деп нурун чачкан, асманда орду толуу Чыңгыз кетти. Кечебиздин кийинки көңүлү 10 жана 11 класстардын ортосунда таймаш. Таймаштын максаты окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча билимдеринерди жазбайсыңар, дүйнө таанымын өстүрүп, жазуучунун чыгармачылыгына болгон кызыгууңарды арттыруу жана командада бири-биринин пикирин сыйлай билүү, эрежеге баш ийүү. Мына ушул нерселерди биз азыркы оңтурган таймашыбызда сактайбыз. Таймаштын жүрүшүндө командалар тапшырмаларды аткарасыңар, аткарып, суроолорго жооп берүү менен улуу жазуучунун чыгармачылык өмүр таржымалык жөнүндө билимдериңерди пайдаланып күч сынашасыңар. Андан натыйжада кайсы команда билимдүү болсо, ошол команда жеңишке ээ болот. Эмесе биздин бүгүнкү таймаштын жюрилерин тааныштырып кетейин. Эң мыкты мугалимдердин бири Жангандиева Жанова Бышевна агайыбыз, Карабаевич жана эң мыкты мугалим, үлгүлүү мугалим десек да болот, Таркеева Нара Тушаналина. Анда баштадык да. Эң бир алгач эки команданы тааныштырып өтөйүн. Булар Өткөтөлгөн командасы 11 классы,
Ал эми 10-чу класс болсо Саманчынын жолу командасы. Ар бир командага алгач 12ден суроо берилет. Андан кийин экрандаштырылган чыгармалардын слайдтан көрүп, ушулардын кайсы каармандар экенин атап бересиңер жана кайсы чыгармасы экенин атап бересиңер. Андан дагы суроо эки командага тең берилет. Бул суроодон кийин силердин эки команда бирдей акырында суроо берилет. Ошол суроо менен силер кимге жеңүүчү аталат. Чыгармалардын негизинде чыгарылган обону урбардан алсак, анан жыйынтыктоо байлардын эсебинен мыкты команда алдыга озуп чыгат. Эмесе алгач салымдашка өтүп кетсек болбойт. Эмесе салымдашуу кайсы команда баштайт? Капитан командалар белгилеп. Саламдашып салт экен, сабырдуу кыргыз элинде, салтты биз да коргойбуз. Саламдашып сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Бүгүнкү биздин Чыңгыз Айтматовдун саламдашуу салттары кадырлуу кыргыз калктары. Саламдашпай өтүп кетсем, анда менде күнөө бар. Саламатсыздарбы? Түнөктү айга жылга күнгө теңеп, дүйнөдө баардыгы кымбат болсо дагы эң биринчи саламдашып алуу керек. Саламатсыздарбы? Эми суроолор алгач командасына ылдамыдан 10 секундтан жооп бере бересиңер. Суроо туура болсо туура дейм, ката болсо ката. Ага, биз кетсек жүрбөсөк болотпу? Эгер билбей калсаңар жооп берсеңер болот. Булар билбей калса силер жооп берсеңер болот. Баштадык анда. Айтматовдун атасы канчанчы жылы репрессияланган? 1937 репрессияланды. Экинчи суроо. Айтматовдун алгачкы эмгек акысы эмне болгон жана аны кайсы эмгеги үчүн алган? Которгон үчүн бир жыл. Канча жашта эле? 5 жашта. Туура. Ата, мен сага эстелик тургуза албаймын. Сенин кайсы жерге көмүлгөнүңдү да билбеймин. Мына ушул эмгегимди Төрөкул Айтматов сага арнаймын. Апа, сен бизди өстүрүп адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүшүңдү тилеп, апам Нагим Айтматова сага арнаймын деген саптар менен башталган чыгармасы кайсы эле? Саманчынын жолу. Туура. Италиянын төгүмсү, Италиянын эл аралык Эстурия сыйлыгын кайсы чыгармалар үчүн алган? Канчанчы жылы? 5-чи Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин кесиби ким болгон? Мугалим болгон, туура. Жок, туура. 6-чы суроо. Биринчи мугалим повестинде Алтынай Сулайманова кандай илимий даражага ээ болду? Академик илимий даражасына ээ болгон, туура. Кыштын кычыраган чилдесинде Инкамал апай балдарга кайсы жылуу арал жөнүндө айтып сабак өтүп жатты? Силон аралы, туура. Кыргызстан 8-чи суроо. Кыргызстандан Айтматовго берилген мамлекеттик эң жогорку наам. Билесиңби жок? Кыргыз Республикасынын Канча жолу берилди эле? 3 жолу. 2 жолу берилген, жол жарым жатпай турган. 9-чу суроо. Жамиля повести 1958-жылы алгач кандай ат менен жарык көргөн эле? Обон. Туура. Чыңгыз Айтматовдун баңгилик маселесин козгогон романын атагы бар.
Kıyamet romanı Tura. Okuylaydı bizim. 11-ci. Çıngiz Aytmatov qaysı zalqar Manasçı менен tığız baylanışta bolup anın batasını algan? Сағатбай Қаралай Tura. 12-ci suro атақты Асма Көпүрө жаңы бір көлемі бойынша қандай шығарма? Андеме болған ең алғашқы шыққан андемелерінің бири болды. Эми кезек силерде азаматсыңар базы суроо тура жүрбөсүңөр. Эми кезек силерде 10-чу класс Саманчынын клубу командасы окулат. Хамза Абдувалиева менен Айтматовдун кандай байланышы бар? Хамза Абдувалиев менен Чыңгыз Айтматовдун кандай байланышы бар? Кимдин тайтасы? Чыңгыз Айтматовдун тайтасы. Накима Хамза Айтматов. Экинчи суроо. Чыңгыз Айтматов өмүрүндө 3 нерсени такыр үйрөнө албай калган. Ошолор кайсы? Эмнеге дайындалат? Компьютерди кыргыз орус тилинде башка тилдерди үйрөнүп Дагы 3 нерсе дагы бир айтып койсок болобу? Өстөр айтат. Айтып коюшуңар кайсы ойлойсуз? Машина айдаган. Неге? Үчүнчү суроо. Бала бакчада жүргөн кезинде кичинекей Чыңгыз келечекте ким болом деп кыялганчы эле? Ветеринар. шофер. Шофер болом. Туура. Чыңгыз Айтматов чыгармаларын кыргыз жана орус тилдеринде бирдей жаза билген. Жазуучунун орус тилиндеги чыгармаларын кыргыз тилине ким которор эле? Эмнеге? Калгандарыбызчы? Ашын Жакупбеков болгон. Туура. Бешинчи суроо. 1968-жылы Гүлсарат, 1977-жылы Аккеле, 1983-жылы Кылым карыптар бир күн романы үчүн ушул сыйлык жазуучуга 3 жолу ыйгарылган. Ал кайсы сыйлык эле? СССР Мамлекеттик Сыйлыгын 3 жолу. 6-чы суроо. Кылым карыптар бир күн романында уламыштагы маңкурт менен азыркы замандын маңкуртун салыштырат. Эми ошолордун аттарын атап бергиле. Чоламан анан кийин Сабитжан. Сабитжан. Чоламан, Сабитжан. Мына ушул экөө болгон. 7-чи. Жамиля повестиндеги окуяны ким баяндап берген? Ким баяндап берет эле? Жамилянын кайниси. Аты ким? Садыр. Ким? Сейит. Туура айтып баштам, анан атын таппай калды. 8-чи. Кадича ким жана кайсы чыгарманын каарманы? Делберим чыгармасындагы диспетчер аял ошо Ильястын үй бүлөсүнүн бузулушуна себепчи болгон. Туура. Заматсың туура. 9-чу. Чычкан аке суу берчи деп зарыктан кайсы каарман жана эмне үчүн сууга зар болот? Улуу дөбөт повестиндеги Деңиз Жоюлган аба дөбөттөр. деңиз бойлой жоюлган аба дөбөт. Жоомар бираз жан-жан коюп калды. 10-чу. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы романынын аталыш жана жарык көргөн жылы? Кылым карыптар 1980-жылы. Туура. 11-чи. Айтматовдун кайсы чыгармасы диалог формасында берилген? Эми муну билбесек уят го. Саманчы менен жолу. Ким эле? Диалогдо кимдер эле? Толгонай менен? Ким? Басып жүрөсүң, Сталин. Жер эле.
12-ci surok. Чыңгыз Айтматов каерде, качан, Нурбек шаарында 2008 жыл 10 июнда. июнда бул күнү менен кош айтышкан. Демек 12 суроонун жазып алдыңар, силер бармы? Эмесе кийинки тапшырмага өтөлүп. Кийинки тапшырмабыз Айтматовдун экрандаштырылган чыгармаларына слайд көрсөтүп, ошол чыгармадагы кайсы чыгарма жана каармандар кимдер? Орто атап бересиңер. Биринчи кайсы топко? Getire çene. Ne çığın emesin, kız mı? Kız mı? Qanday ki? Sulovsun mu? Seni kızarttı. Tay becirdim. Benim bir yerde geldiğimde kaydan bildim. Машинам кыйсы калыптыр. Ошол эч нерсени издеп таап келдим. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on. Taptık mı? Yok. Yok. Nasıl dal. Sizler tapmaya kalıştığını sizler taptılar desem anlamazsınlar. Demek kaysı çıkarmaken Kızıl Çalcalı'ndaki kimler? İlyas menen. İlyas menen. Asil. Endi bularga. Samançının yol tamamlasın. Taptılar mı? Ayıpmaz mı? Aynısı. İyisi o. Sonra taptavuşta azamaz. Азаматсыңар барыңарга расыл эми кийинки тапшырмага өтөлүп, кийинки тапшырма бизде кроссворд чечүү. Ар бириңер башкартма даярдап келгенсиңер, эки топ бири-бириңерге эмесе ошол кроссворд чечүүгө 3 мүнөт убакыт берилет. Мына мындай башкартмалар менен иштешет. Айтматовдун чыгармалары астында чоң
Suroo бар э? Шуну айтасың.